ички иштер министринин ордун басарына менин да бере турган суроолорум көп эле, бирок арасынан айтып кете турган нерсе да бир үй бүлөлүк зордук зомбулуктан каза болгон эркекпи, айымбы бюджет тарабынан мындай косвенный прямой расходторду, чыгымдарды санап келгенде бир өлгөн адамдын расходуна мамлекет 1 миллион 600 000 сом чыгым кетет. Ошону эскерип жазып алыңыздар. Бул расчетту 4 жыл мурда эле санап беришкен. Анан ушу министрлери ушинтип жооп берип атса, орун басарлары. Экинчи, мурдакы кодекстерде деген административный арест деген понятие бар болчу да. 3 күндөн 5 күнгө чейин ошентип үй бүлөлүк зордук зомбулуктан кармалса, бекитип коюшчу. Азыр ал нерсе кодексте жок экен, биз гуманизациялап салдык. Сиздин оюңузча ушул нерсе керекпи? Бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, бул эмне керек. Биз дагы жумушчу топ боюнча проектти жазадык, ошону жол берейик деп атабыз. Эмнеге бул мыйзамды алып келип атканда кошо ошону дагы киргизген жоксуздар? Ну, проект закона бул боюнча даяр, но мурдагы жаңы кодекстер боюнча бул эмелер кирген жок жоруктарга. Бүгүнкү күндө 75 статьяга карасак, аякта только штраф менен анан исправительный работа бар экен да. Суроомду кайталайынчы, эмнеге кошо алып келген жоксуздар анда? Ошондой өзгөртүүнү. Сиз билесиз да, милицияда иштеген все, кто погоны носят, араңыздарда мына айымдарды көрүп атам да, билесиздер да. Бул абдан эффективдүү мера болчу. Эмнеге кошо алып келген жоксуңар ошол мыйзамды дагы? 2 жумада 4 айым каза болду. Бул биз экинчи этапта карайык деп атабыз, ушул проектти да даярдап берейик деп атабыз. Охранный ордерден тиги арест. Мурда уголовный кодексте семейное насилие деген жок болчу да. Качан алып келесиздер? Бизде проект даяр, өкмөткө биз уже даярдап өткөзүп беребиз. Сөзсүз түрдө эрте буну киргизиш керексиздер, билесиздер. Анан туура менин коллегам абдан туура айтып атат, буну деген даярданып келбейсиздерби? Экинчи, Нурсалим Советбекова да, вот Исыкульский неме ОВДңрде ызычуу болду, изнасиловали. Алгыс ошол зордуктаган адамдан боюна түшүп калып ызычуу көтөрүп атса, силер кайра өзүңөрдүн сотрудниктериңерди коргоп жатасыңар. Ошол иш эмне менен бүтүп атат? Пом Бастери и ОВД Чолпон Ата. Бир жолу гана эмес, бир нече жолу зордукталган кыз. Милиция никаких действий не принимает деп арызданып атышат. Аякта бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат, но предварительно жанагы жазган арыз боюнча анын доо аттары пока тактала элек да. Не доказано болуп атабы? Изнасилование беременна не доказано болуп атабы? Пока не доказано болуп атат ошону. Экспертизалары дагы назначать этилген, но бүгүнкү күндө ошол боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен жооп беребиз. Суроолор кайталанып калды, 20 секунд бергиле. Кечиресиздер. Боюнда ошол зордуктаган адамдан боюма түшүп калдым деп, мен боюнда болуп калдым деп арызданып атса, силерге не доказанный болуп атабы? Милицияда эмне отурасыздар анан? Ал аял тиги жигит менен сожительство деп жаткан. Официально 3 ай жашаган. Официальный брагы жок. Поэтому что А у нас что, если сожительствует, муж не может насиловать или гражданский муж не может насиловать, что ли? Что за нонсенс, господа милиционеры? Вы погоны носите, хоть различайте, где... Там бүгүн тергөө амалдары жүрүп атат, там биз дагы предварительно күбөлөрдү баарын эметип туруп тергөө жүрүп атат. Там өзүнүн кызыкчылыктары бар экен. Кат жүзүндө бериңиздер, жооп бериңиздер. Кат жүзүнө жазып жооп бериңиздер.